Салам радиосында жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур сизге тааныштырам. Кадамжайда мектеп окуучулары арасында жугуштуу оорулар боюнча түшүндүрүү иштери жүрдү. Кадамжай райондук санэпид көзөмөл бөлүмүнүн кызматкерлери Үч Кургун айыл аймагындагы Манас ата орто мектебинде окуучулар менен жолугушуп, жугуштуу сарык жана метек курт ооруларынын алдын алуу боюнча маалымат берди. Иш-чарада окуучуларга тазалыкты сактоо, колду туура жуу жана жеке гигиеналык эрежелер түшүндүрүлдү. Эске салсак, Кадамжай районунда ушул жылдын 9 айында сарыктын 561 учуру аныкталган. Баткендин Бужум айылында күнөз кана ачылды. Бүгүн 13 ноябрда Баткен районунун Бужум айылында агроном айымдар климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу багытында жергиликтүү аялдардын айыл чарба багытындагы дареметин жогорулатуу кичи долбоорунун алкагында Бужум айылында күнөз кана ачылды. Ачылуу иш-чарасына Баткен районунун акими Ушкунбек Жорубаев баштаган бир катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун өкүлү, агроном айымдар жана тургундар катышты. Күнөзкана жалпы 715 миң сомго бүткөрүлүп, анын 500 миң сому донорлук колдоо, 215 миң сому жергиликтүү казынадан бөлүнгөн. Эртең Баткенде эл аралык айыл чарба жарманкеси өтөт. Эртең 14 ноябрь күнү Баткен шаарынын Борбордук аянтында саат 10:00 эл аралык айыл чарба жарманке фестиваль өтөт. Жарманкеге жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен катар Өзбекстан Республикасынын Сох, Кыргызстан райондорунун дыйкан фермерлеринин, ишкерлеринин өндүргөн продукциялары коюлат. Иш-чара элди арзан баадагы органикалык азык-түлүктөр менен камсыздоо, жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн продукцияларын тартуулоо, кыргыз-өзбек элинин ынтымагын, ишкердик кызматташтыгын чыңдоо максатында уюштурулган. Жарманке кыргыз-өзбек маданият өкүлдөрүнүн катышуусундагы маданий иш-чаралар менен коштолот. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.